урматтуу, берекелүү Араван элинин тургундары, аксакалдар, энелер, жаштар, бүгүн мына Чегебат, Араван район Чегебат айыл өкмөтүндө жакшы самалык болуп атыптыр. Биздин ушул Ош облусундагы райондорубуз, анын ичинде айыл өкмөттөрүбүз ушундай элди калың катмарды, аярлуу катмарларды колдоо иретинде президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир топ тапшырмалары бар, жарлыктары бар. Ошонун негизинде мына айыл өкмөттө бүгүнкү күнү жергиликтүү атуулдун эсебинен, жеке демөөрчүлүктүн эсебинен мына бүгүнкү күнү ушул тигиз цех ачылып атыптыр. Бүгүнкү ушул 50 орундуу тигиз цехтин ачылышы менен сиздерди чын көңүлүмдөн, чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бул тигиз цехи бүгүнкү күндө ушул заман талабына жараша бүгүнкү күндө ушул айылдагы биздин энелерди, апаларды, кыздарды, уулдарыбызды кызмат орду менен камсыздоодо ушул айыл өкмөттүн жүргүзүп аткан иш пландарында каралган. Цехтин келечегине эми бүгүнкү күндө 50 болгон болсо, бара-бара мына имараты көрүнүшү жакшы, бара-бара кеңейтилип 100-200 жумушчу орунга көбөйүшүнө биз тилектешпиз. Бир эле биздин ички чыгарылган продукцияны ички сода, ички рынокко эмес, чет жактарга дагы келечекте ушул Араван районундагы тигиз цехтеринин башын бириктирип, ассоциация кылып туруп, чет жактарга дагы чыгарууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ушул иштерди дагы ушул район деңгээлинде, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде алгылыктуу иштер келечекте жүрөт деген ниеттемин. Урматтуу Чегебат айылынын жашоочулары, мына бүгүн биздин райондо дагы аябай кубанычтуу бир жаңылыктардын бири болуп атат. Эми ушу районубузда бир жумушчу орун түзүлгөн, 50 жумушчу орун түзүлгөн бир кийим тигүүчү ишкана цех ачылып атат. Ошонун салтанатына баарыбыз күбө болуп атабыз. Бул жерде ошол Союз мезгилинен бери курулуп, биргесте ошо элдин керектөөсүнө буюм тайымдарга жараган бир универсам магазини болуп келген болсо, эми азыр ошондон бери бир топ бак ачылбай келген болсо, мына бул жерден бир ишкербиз керекке жарап, мына Чегебат айыл өкмөтүнүн башчысы Колдошов Жээнбек Исламович менен биргеликте аракет көрүшүп, ушу жалпы эле Чегебат айыл өкмөтүнүн аппараты, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул жерге чакан бир кийим тигүүчү цех ачылып атат. Апалар, карындаштар, мына жеке ишкердин демөөрчүлүгү менен мына аябай жакшы бүгүн иш болуп атат мына Араванда Чегебат айыл өкмөтүндө. Бул жакшылыкты биз да колдоп, кубаттап келдик. Себеби дегенде сиздер буга чейин тигүү цехтерине Ош шаарына барып, Бишкек шаарына барып иштеп келип жүргөнсүздөр. Эң жакшы жагы бүгүнкү күндө бала чаканын алдында эртең менен жумушка келип, кечинде үйгө барып, аябай жакшы шарт түзүлүптүр. Сатууга болгон ишкер менен сүйлөшсөк, ошол сатуу боюнча эч кандай эме жок, проблемалар жок экен. Сиздерге бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ушул жерден тапкан, алган маянаңыздар менен бала чакаңыздарды багып, бактылуу өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешмин. Ишкердин ишине ийгилик. Мындан дагы көп цехтер дагы ачылышына тилектешпиз. Биздин жарандарды жеринде, өзүнүн туулуп өскөн айылында иш менен камсыз кылып атканыңыз үчүн сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Араван району Чегебат айылындагы жалпы жашоочулары
Эми сиздер бүгүн байрам күн, байрамга барабар күн. Бүгүн ушул жерде бизде мына жаркыратып бул жердеги бекер турган имаратыбыздын багы ачылып, өзүнүн функционалдык багытын, иш багытын аныкталып атат. Сиздер баарыңыздар иш жумуш менен камсыз болуп атасыздар. Ушунча үй бүлө мүчөлөрү мынабыча айтканда жумуш менен камсыз болуп атат. Эми эң сүйүнүчтүү нерсеси ошо биздин мына азыр ишкерибизден сурасак, бизде уже Россияда кардарларыбыз да бар экен, сатуучуларыбыз да бар экен. Демек бизде чоң Россия мамлекетинде чоң базар керектөөчүлөр бар десек болот. А сиздерде бир чети бияктан чыккан продукция, ошол Кыргызстандан, Ош облустан, Арабандан чыккан продукция ошол жака барып кардарларга барып жетет деген түзөмөбүз бар. Аны сиздер туруктуу жумушчу орун болсун, туруктуу жумуш орунунан камсыз болушуңуздар менен каалайбыз. Мына экинчи кабатындагы пландаштырып аттыр ишкерибизге ийгилик, сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Өзүм Бишкекте буга чейин ошол тигүү тармагында иштеп келгем көп жылдан бери. Анан бул жерде эми Арабанга келип жаңыдан цех ачып отурабыз. Бул жерде досум ушул Чеговат айыл өкмөтүнүн башчысы болот. Ал ошол мага чалып, досум бул жака келип, бул жактан дагы цехтерди ачып, жумуш орундарын түзсөң деген сунуш кылды. Анан албетте биринчи коркунучтар болду. Бул жакта кандай тигүүчү кыздар барбы, дагы башка кандай абалдар болот. Бирок Аллага таянып биз келдик. Жакшы болду. Кыздар келишти. Ушул Чеговат айыл өкмөтүндө ошол жакшы тиккен кыздар бар экен. Үйрөнөм деп талап кылган дагы кыздар бар экен. Ушул 50 кишинин арасында жакшы тиккен кыздар бар, үйрөнчүктөр бар. Аларга үйрөтүп атабыз аракет кылып. Буюрса дагы ушул 50 кишилик жумуш орунду дагы көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ушул айыл өкмөттөн дагы 50 кишини кошконго биз аракет кылып атабыз азыр. Ооба, албетте бул жерде ушул айылда туруп, Бишкекке барып, башка жактарга барып, ошол иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, бала чакасын таштап. Ошондо эже карындаштар көп экен. Ошолор аябай сүйүнүп, кубанып отурушат. Ушул жерде бала чакасынын жанында, ушул условиясы жакшы, салкын жерде, талаада иштегенден көрө. Ушул жерде иштеп, кичине акча таап, ошол аларга жакшы условия болуп атат. Ошондой кылып атканыбызга биз да аябай кубанычтабыз. Суранып атышат, ооба, дагы кеңейтүү боюнча албетте суранып атышат. Ошон үчүн дагы кеңейткенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз албетте көрдүк, бул жакта дагы кеңейтсе болот экен. Ошол эже карындаштарыбыз дагы иштейбиз деп көптөр келип жазылып атышат. Ошолорго ушул цех ачып дагы кеңейтип, аларды үйрөтүп, ошол иш орундарын түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Зданияны биз арендага алдык. Баштапкы абалда ошол зданияны бизге мындай акысыз эле берди, жумуш орунуна түшүш үчүн. Анан муну жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардамдар керек болгон болсо баардыгын беришти. Аларга ыраазычылык билдирем. Жана ушул жерде жашагандар элге дагы ыраазычылык билдирем. Баардыгы көмөктөшүп, өздөрүнүн ишинде жардамдашып, жумуш ошол нугуна түшүп кетти. Материалдар Өзбекстандан, Кытайдан чыгат. Анан бул жактан тигилип, Россияга экспорт кылабыз. Ал жакта өзүбүздүн точкалар, сата турган магазиндер бар. Эми бул тигүү цехини ачканыбыздагы негизги максат, бул жерде өзүңүздөр билесиздер, айыл жери, асондой жумуш орун түзүү кыйын. Андыктан ошол тигүү цехин ачтык. Бул цехи элге дагы жумуш менен камсыз болуп, айлык алып, үй бүлөсүн багат. Биринчиден, экинчиден айыл өкмөттүн бюджетине дагы ошолордун айлыкынан налог кармагандык негизинен бюджетке дагы салым болот.